Бул имарат эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгынын жаңы имаратында кызматкерлер салтанаттуу ачылышка даярдык көрүүдө. Жаратылышты өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен Баткен шаарынын чет булак кварталында Баткен мэриясы тарабынан бөлүнүп берилген 15 сотик жерге бүгүнкү күндө 600 метр квадраттан ашык жаңы административдик имарат курулду. Буйруса 31 августта биздин министр жана губернаторлор, жетекчилер баары келип ушу ачылат деп күтүлүүдө. 31 август күнү жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгынын имаратынан сырткары Улуттук банктын Баткен филиалынын да жаңы имаратынын ачылышы пландалган. Мектептердин, балдар бакчаларынын ачылышы болуп атат. Ошол учурда биздин облустук экологиялык жактан иш алып барган мекемебиздин жаңы имаратынын курулушу, аны менен катар эле Улуттук банктын Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн имаратынын ачылышы дагы пландалууда. Ал эми эгемендүүлүк күнүндө облустун борбору Баткен шаарында майрамдык салтанат өткөрүлөт. Ага жергиликтүү бийлик тарабынан каражат бөлүнүп, даярдыктар көрүлүүдө. Майрамдык иш-чаралар жылдагыдай эле Баткен шаарындагы спорт аянтында белгиленет. Ал жерде ошо көргөзмөлөр уюштурулат, андан сырткары спорттун гир көтөрүү, аркан тартыш, таяк тартыш жана ушул сыяктуу оюндар пландаштырылган. Бул жерде негизги каражаттар ушул бизде жанагы уран чакырыктарга жумшалат. Калганы ушул өзүбүздүн күчүбүз менен эле. Белгилеп өтсөк, эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы быйыл республикалык деңгээлде Ош шаарында өткөрүлөт. Ага Баткен облусунан да өкүлдөр барып, айыл чарба, улуттук тамак аш өндүрүш тармагындагы көргөзмөгө катышат.